Баткенде облустун жыл жыйынтыгын чыгарган коллегия болуп өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Бакыт Төрөбаев катышты. Жыйында облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрү менен бирге кемчиликтер талкууланды. Ошондой эле жылдын жыйынтыгы менен мыкты район жана шаар аныкталды. Кененирээк кийинки репортажда. 2023 жыл ичинде Баткен облусунун бардык тармактарында урунтуу өсүүлөр байкалып, кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталды. Аны менен катар айрым тармактарда кемчиликтер да орун алган. Бул тууралуу бүгүн Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары боюнча өткөн облустук коллегияда белгилүү болду. Аталган жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев катышты. Коллегияны президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Малимбаев ачып, облустун бардык тармактары боюнча маалыматтар берилди. Албетте иштеп жатабыз. Бир канча кемчиликтер бар. Кемчиликтердин үстүндө биз иштешибиз керек. Бул жерде жетекчилер баарыбыз ушунчалык жоопкерчилик бизге жоопкерчилик болгондуктан ар бир жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Ошондуктан иштегенге баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Мына 2023 жылдын жыйынтыгын жакында эле биз министрлер кабинетинин төрагасынын өтүүсүндө жыйынга катышып, ал жерде жыйынтыктарды чыгарып келдик. Район, шаарларда бүт барлык жерде бир жылдык жыйынтыктарды биз толугу менен аяктап бүттүк. Ар бириңиздерге мына менин орун басарларым, мен өзүм кошулуп барып силерди ошо жер жерлерине угуп келдик. Бүгүн областыбыздын деңгээлинде 2023 жылдын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Маалыматка ылайык, жыл ичинде өнөр жай өндүрүшүнөн алынган продукциясынын физикалык көлөмү 120,8%, рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү салыштырмалуу баада 111,1%, дүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоонун көлөмүнүн реал өсүүсү 112,2%, бардык каржылоо булактарынын эсебинен жумшалган капиталдык салымдарды өздөштүрүү 124,3%, айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн көлөмү 96,9%га камсыз кылып, эмгек акынын көлөмү 26,053,6 сомго жетип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 25,4%га жогорулады. Салык топтоонун көлөмү 104,5%га аткарылды. Инфляциянын деңгээли облустун аймагында 111,3%ды түздү. Жыл ичинде 2796 кичи жана орто ишканалар катталып, 3940 ишкерлер алектенишип келүүдө. Ошону менен бирге 43450 жеке ишкерлер жана 33082 фермердик жана дыйкан чарбалары катталып, жеке сектордо ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Өнөр жай продукцияларынын көлөмү 5 миллиард 690 миллион сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 1 миллиард 100 миллион сомго жогорулаган. Айыл чарба продукциясынын өндүрүү көлөмү 27 миллиард 410 миллион сомду түзсө, бул көрсөткүч отчеттук мезгилге салыштырмалуу 2 миллиард 604 миллион сомго көп. Рыноктук тейлөөнүн көлөмү 29 миллиард 355 миллион сом түзүп, өсүү 4 миллиард 664 миллион сомду түздү. Дүң жана чекене товар жүгүртүүнүн көлөмү 23 миллиард 730 миллион сомду түзүп, 3 миллиард 710 миллион сомго жогорулаган. Ал эми капиталдык салымдардын көлөмү 5 миллиард 904 миллион сомду түзүп, өсүү 1 миллиард 223 миллион сомго түзүүдө. Мындан сырткары жыйында чек ара айылдарын калыбына келтирүү, элдин турмушун жакшыртуу, саламаттык сактоо, билим берүү тармактарынын көрсөткүчтөрү боюнча маалымат берилди. Жетишкендиктер менен кошо жыл ичинде кетирилген кемчиликтер да айтылды. Айрым тармактардагы көрсөткүчтөр министрлер кабинетинин төрагасынын сынына кабылды. Сулуктуу шаары, өнөр жай продукциясы эмне үчүн 100%га чыкпадыңар? Негизги капитал инвестициялар боюнча Баткен шаары минус 38 дейт. Кызылкер шаары минус 63 миллион сомго былтыр караганда түшүп кетиптир көрсөткүчтөр. Ошондой эле жыйында төраганын орун басары сөз сүйлөп, Баткен облусуна мамлекет тарабынан көрүлгөн колдоолор боюнча маалымат берди. Баткенге садыр урмузжоович өзгөчө статус ыйгарды.
Баткен капитал курулуштарына 1,14 миллиард сом жолдоруна, өнүгүүгө деп жылына 500 миллион сом бөлүп жатабыз. Жалпысынан Баткенге 3 миллиард 726 миллион 900 миң сом акча каражат кирди. Жалпы 634 объекти жаңы салынды. Капчыгай жана Достук айылдарында, мына сиздер де өзүңүз айтып кеттиңиздер, мына ушундай заманбап айылдарга айланды. Алга кадамга биз акча бөлүп атабыз. Ушул жактан кадам жайда жакшынакай каналды куруп келе жатабыз. Коллеганын соңунда тийиштүү жетекчилерге бир катар тапшырмалар, милдеттер коюлду. Ал эми облустун ар тараптуу өнүгүүсүнө, чек ара аймактарын калыбына келтирүүгө салым кошкон жетекчилер президенттин тапшырмасынын негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл мааракелик медали, министрлер кабинетинин төрагасынын ардак грамотасы менен сыйланышты. Ошондой эле жыл жыйынтыгы менен Лейлек району жылдын мыкты району, Кызыл Кыя шаары жылдын мыкты шаары деп табылып, ыйгарым укуктуу өкүл Абдикарим Алимбаевдин сыйлыгына татыды. Мигүл Көчөрова, Абдирашид Саттаров, Абдуламит Абдуманап уулу. Жаңылыктар.